Учурдан пайдаланып, мен Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаровго Нур саясий партиясынын төрагасынын мындай айтканда буйругу менен эки маселеде кайрылууну туура деп таптым. Бул кайрылуунун кагаз нускасында ушул күндөрү жеткирип беребиз. Биринчиси, буга чейин көп жылдардан бери чогулуп келген бир ишик бар. Бул билим берүү системасындагы көптөгөн чечилбес, чиеленишкен шишиктердин бири окуучулардын укугу. Чык мыяка. Эжеке, бу Чык мыяка. чыкпайт, эжеке. Силерден сурабайт. Чык мыяка. Эжеке, Чык мыяка ми? эжеке колун эжеке чыкпайт. Булар ылды жактан чакырып атат, Силер эжеке. бара бергиле. Акыркы 2 айдын ичинде пандемияга карабай, билим берүү онлайнга көчкөнүнө карабай, дагы деле бул маселе коомдук пикирдин борборунда турат. Бул да болсо окуучулардын жолук маселеси. Мен да буга добуш каттым. Мен да коомдун алдыңкы бөлүгүн мобилизацияга чакырдым жана укук маселелерин биз укуктуу мамлекет болобуз десек, укук маселелерине өтө тыкан мамиле кылууну өтүндүм, юристтерди чакырдым, биздин дин ишмерлерди чакырдым аракетке. Жана Кудайга шүгүр, бир катар дин ишмерлерибиз муфтий баш болуп, жолук маселесинде өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Билим берүү министрлиги дагы кыймылга келип, билим берүү боюнча мыйзамдардагы окуучулардын абалын түшүндүрүп өттү. Бир катар юристтерибизге да чоң рахмат. Алар дагы укук маселесинде коомго түшүндүрдү. Бирок муну менен маселе чечилип калган жок. Чечилип калышы мүмкүн да эмес. Анткени мектептердин директорлору дагы эле ошол светтик экстремизмге малынган кээ директорлор. Мен баарын айткан жокмун, албетте. Мен өзүм да ата-энем мугалим, мугалимдин чөйрөсүндө чоңойдум, өзүм да мугалиммин. Мен билем бул оор түйшүк экендигин, чыныгы Кудайдан мугалимдиги бар адамдар бар, алардын мен аброюна шек келтиргим келбейт. Бирок алардын аброюна дак кетирген кээ адепсиз, мыйзамды тебелеп, өзүнүн светтик дүнүйө таанымын окуучуларга таңгулап алардан күчүн чыгарган мугалимдер, директорлор бар. Алардын зомбулугунан окуучуларды биротолок куткаруу зарылдыгы бар. Мектеп формасы, ага байланган светтик зомбулук бул Кыргыз Республикасындагы адам укугун орой бузууга негиз эмес. Ошондуктан, урматтуу президент, сиз бүгүндөн баштап, кечеден баштап, жакын арадан баштап, Кыргыз Республикасындагы Кудай буйурса, жападан жалгыз бийлик прерогативасын колуңузга алган адамсыз. Демилгелердин баары сиздин колуңузда. Биринчи болуп, келечекке үмүт кылдыра турган биздин муун мектептен эле жалтанып, өзүнүн дүнүйө таанымы үчүн, өзүнүн тандоосу үчүн зомбулукка бөлөнүп чоңойбосун. Мамлекетибизге өчүгүп чоңойбосун. Ичиндеги протести кийин бизге шор болуп кайтпасын. Ушуну толук чечүүгө, экинчи бул маселеге бир дагы атеист мугалим, бир дагы светтик мугалим, дүнүйө таанымында динди түшүнбөгөн мугалим окуучуларга зомбулугун көрсөтпөй турган кылып чечип бериңизди мен өтүнөм. Бул маселени чечүүнүн жолу биз Конституциядагы базалык укуктарды жана укук бузууга ачылган тешиктерди бүтөө менен чечебиз деп ишенем. Жана мен экинчи, ушу Нур саясий партиясынын экинчи өтүнүчү, же болбосо экинчи сунушу да мына ушул Кыргыз Республикасынын кабыл алына турган жаңы конституциясы жөнүндө болмокчу. Биз Нур саясий партиясынын саясий кеңешинин көрсөтмөсү менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы редакциясын иштеп жаткан демилгелүү топко расмий кайрылуу менен кайрылдык. Жана аны түшүндүрмөгө убакыт берүүсүн сурандык. Бизге убакыт беришти, рахмат. Кирдик. Бирок ушундай бир оор үшкүрүү менен ал жерден чыктык. Берилген убакыт 20 мүнөттөн ашкан жок, түшүндүрүүгө 10 мүнөт. Анан ал жердеги адамдарга мен түшүнөм алардын дүнүйө таанымдарын жана өздөрүнүн дүнүйө таанымдарын субъективдүү көз караштары менен эми айтпаса
айтқым келе келбейт. Ушундай бир акаратка чейинки мамиледен биз кайрадан бушайман болгон абалда чыктык. Болгону биз мектептердеги жолук маселесин бүтүндөй чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынан светтик деген сөздү алып коюуну өтүнгөнбүз. Жана ушул сөздү алып койсо, мамлекеттин эч кандай демократиялуулугуна доо кетпейт. Болгону гана ушул сөзгө такап окуучуларды шорлотуп, жолукчан кыздарды ишке албай, бул да өтө чоң зомбулук фактылары бар. Жолукчан кыздардын да ишке кирүүсү өтө кыйын. Бир эле сөз менен түшүндүрүшөт. Биз светтик мамлекетпиз. Болду. Аны эмне кылсаң ошол башка эч кандай жылдыра албайсың. Биз светтик мамлекетпиз. Болду. Ушул эле светтик деген сөздү алып коелучу, эмнеге такашат экен анан кийин деп биз ушу расмий кайрылуу менен кайрылганыбызда конституциялык кеңешмеде азыркы отургандардын өтө көбү ислам дини жөнүндө түшүнүгү тайкы, бурмаланган жана ислам динине, мусулмандарга каршы келген адамдардан экен. Ооба. Укук маселесинде, коомдук менталитет, азыркы абал, эл деген түшүнүктү жөн эле ооздорунда айтат окшойт деп калдым. Мен чындап айтканда ошол жерге кагаз көтөрүп барганыбызга аябай бушайман болдум. Берилген 20 мүнөттүн ичинде араптардын кийими деген сөздөн башка сөз уккан жокпуз. Аягында убактыбыз жок деп сөзүбүздү бөлүп чыгарып койду. Ооба, ичинде алгылыктуу мындай бир биздин сыйлаган агаларыбыз да бар экен, илимпоздор да бар экен, бирок бул конституциялык кеңешменин көпчүлүк мүчөлөрү жалпы элдин жашоосун тескей турган конституцияны чыгарууга компетенциясы жок адамдар жыйылыптыр. Мындан улам мына ушул жаңы конституцияны жазууга түрткү болгон негизги тезистердин бири буга чейинки 2010 жылкы кабыл алынган конституцияны бир топ адамдар өздөрүнө ылайыктап жазып алыптыр деген доо коюлуп келген. Бир топ адамдар өздөрүнө ылайыктап жазып алыптыр деп айтып келген. Бул дагы андан да начар бир топ. Бул топтун ичинде ушул конституцияны иштеп чыгууга компетенциясы жетпеген адамдар жалпы топту бул ишке жараксыз деп айтууга түрткү болууда. Жана мен бардыгы жараксыз деп айткандан алысмын, но негизги бөлүгү, ушу демилге берип турган бөлүгү, деминип турган бөлүгү компетенциясы начар жана жетпейт деп эсептедик. Жана булардын жазган конституциясы дагы эртең эле албетте бир топ адам жазып алган деген сөзгө алып барат. Ошондуктан Нур саясий партиясы биз сунуш кылабыз. Конституция бул негизги мыйзам. Бүт мыйзамдар ушундан алынат. Ушуга негизделет. Негизги мыйзамга карама каршы келбеген гана мыйзамдар жашоого киргизилет. Демек бул мыйзам толугу менен жашоого жарактуу, эл бардыгы кабыл ала турган мыйзам, негизги мыйзам болушу керек. Ал үчүн бул мыйзамды жазууга абийири да таза, дүйнө таанымы да тунук, эл тарабынан ишенимге ээ болгон, таанымал жана компетенциясы жеткен адамдар отурушу керек деп эсептейбиз. Мен түшүнөм, 6 октябрдан кийинки ушундай буркан шаркан болуп аткан учурда кайсыдыр бир шылуундар тобу биз конституция жазабыз деп тегерегине аттуу баштооларды жыйып алып кирип президентке кайрылып, андан өзүнүн демилгесине уруксат алып чыкканын мен түшүнөм. Анткени ал учур ошондой болчу. Конституция жазуу эмес, мамлекеттик укуктук талаадан чыгарып бербөө түйшүгү турган учур. Бирок азыр Кудайга шүгүр башкаруу жана бийлик укук талаасында деп эсептейм. Жана азыр муну өтө олуттуулук менен кароого негиз бар. Кайрадан бул конституциялык кеңешмени карап чыгуу керек, кайрадан конституцияны жазууга өтө олуттуу мамиле кылыш керек. Антпесе эртең эле жогорку кеңеш, президент эмнеди аткарууга даяр турган жогорку кеңеш бул конституцияны өткөрөт. Бирок бул конституция жашоого жараксыз болот. Дагы конституциянын бир топ жазып алды деп чыгабыз, жана аны да турмушка кирүүсүнө кыйынчылык туулат. Ошондуктан конституциялык кеңешменин жаңы составын, бүт эл ыраазы болгон составын кайрадан карап, конституция кайрадан отурууну сунуш кылабыз.
Biz bir ele misal menен girip 20 minutun içinde bul top aga jarabastığına közümüz jetti. Üçüncü meselemiz. Hurmatlı Prezident Mırza. Konstitusiyalık reformaga algaçkı qadamыңызды tutuğuңuzdu biz suranabız. Antkeni mıyzam talasında iştөө üçün sizge mıyzamlar zarыл. Jana al mıyzamlar oluttu konstitusiyaga şaykeş boluşu kerek. Oşonduktan oluttu konstitusiyany oluttu adamlar gana жазsın. Bolbosam özün demilgeli көрсөтүp, özünün subjektivdүү dünya tanımın жалпы элге таңуулаган топ жананын жазган конституциясы дагы да чала, чийки жана көп конфликттерге негиз ачкан документ болуп калышы ыктымал. Урматтуу Президент Мырза, биздин көрсөткөн кеңештерибизге түшүнүү менен мамиле кыласыз деп ишенебиз.